Ош жана Бишкек шаардык кеңештерине шайлоо 11 апрелге белгиленди. БШКнын маалыматына караганда, президенттин жарлыгы мыйзам боюнча шайлоого 60 күн калганда же 11 февралга чейин чыгууга тийиш. Бирок Ош шаардык кеңешине былтыркы токтотулган шайлоо улантылабы же жаңыдан дайындалабы азырынча анык эмес болуп турат. Президент чечим кабыл алыш керек. Аны же возобновление кылыш боюнча чечим кабыл алыш керек. Же болбосо жаңы шайлоону дайындаш керек. Биз сунушубузду ушундай мөөнөтү бүтүп атат, приостановлениелер бар деп сунушту биз беребиз жакын күндөрдө. Ош шаардык кеңешине шайлоо өткөн жылдын 12 апрелине белгиленип, коронавирус пандемиясынан улам белгисиз мөөнөткө жылдырылган эле. Анда шаардык кеңештеги 45 мандатка 9 партия ат салышкан. Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Биримдик, Кыргызстан, Улуу Журт, КЛДП, Эмгек, Бирик жана Бир Бол партиялары. Деген менен жогорудагы 9 партиянын баары арадан 1 жыл өтсө да Ош шаардык кеңешине боло турган шайлоого кайрадан катышабы деген суроо турат. Балким партиялардын курамынан айрым талапкерлер чыгып кетти, же партиянын өзү шайлоого катышуу ниетинен кайтты. Ойлондурчу маселе. Өзүңүздөргө маалым, Мекеним Кыргызстан партиясы ушул түптөгөн жигиттер, азыркы күндө ал партия башка адамдарга өтүп кеткен. Ошондуктан мен ошол Мекеним Кыргызстан партиянын түптөгөн жигиттердин бири катарында мен кийинки шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышпайм. Биздин партия деген менен башка партияларга мен оюмча бир аз туура эмес болуп калат. Өткөн жылкы боюнча кеткен болсо. Себеби билесиңер, жанагы 3 партия элдин бир кыжырына тийип калган 3 партия бар. Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан. Булар баягы акча таратып, башка подкуптар жасап, подвоз форма 2 боюнча элдин бир кыжырына тийип калган. Булар мен оюмча азыркы шайлоого катышканга моралдуу укугу жок. Негиз жок андай деп айтканга. Бул жалпы эле мынау 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп, ал жерде биз бир ошол алдыдагы 2 партияга кошулуп биз бир 20дан ашык мандат алган жокпуз. Мисалы ошолорго кошуп 30 же 40 депчи. Биз өзүбүзгө жараша эле мандат алдык. Анан бирок жалпысынан караганда биздин партиянын дагы салымы ушул шаардык кеңеште дагы, шаардын өнүгүүсүнө дагы аябай чоң. Бирок былтыр шайлоого катышкан партиялар буга чейин токтотулган өнөктүктүн уланышын колдойбу же жаңыдан дайындалышынбы? Эгерде ошол өткөн жылкы токтоп калган сроктон баштап шайлоо боло турган болсо, ага чейин айтып коюш керек. Себеби биз дагы ага чейин бир аз өзүбүз баннерлерди кайрадан чыгарып, күрөө эми ошол боюнча эле турат да күрөө. Күрөөнү бирөө кайра алган жок же башка болгон жок. Ошол күрөө кайра иштей берет. Көптөн эле мындай кыйынчылык жаратпайт. Эгер ошо былтыркы токтоп калган жерден кайра шайлоону жүргүзсө деле мүмкүнчүлүгү бар да. Бирок жана мен айтып өткөндөй, кээ бир жаңы партияларга, жаңы жүздөргө кошулуп шайлоого катышабыз деген жүздөргө бир аз тоскоолдук болуп калат. Жаңыдан шайлоо өтүш керек, себеби мурдагы шайлоонун токтоп калганы азыр кайра уланткан болбой калат, себеби азыр көз караштар өзгөрүп кетти. Мурда шайлоого катышам деген көпчүлүктөр катышпай турган болуп калган учурлар бар. Эми ага көп себептери бар. Жаңыдан болгону жакшы. Андан бери бир топ убакыт өттү. Өзүңүзгө дагы маалым, мына көп нерселер ушул шайлоого байланыштуу кырдаалдар дагы өзгөрүп атат. Ушул эле мына өзүңүзгө маалым, жаңы президентибиз шайланды. Ошол ал киши дагы айтат, ар бир нерсени мыйзам менен кылайлы дегенден, мыйзамда ушул кайрадан уланбастан кайрадан болгону мен колдоп атам да. Юристтердин пикиринде, эгер жаңы шайлоо белгилене турган болсо, буга чейинкиси сөзсүз түрдө жокко чыгарылууга тийиш. Мыйзамда токтотулган шайлоо кандай тартипте өткөрүлүшү көрсөтүлгөн эмес. Анда өзгөчө кырдаал киргизилген маалда шайлоону токтото туруу гана жазылган. Эки бир нормативдик укуктук акты болуп атат дагы, указдары, президенттин указдары. Булар жокко чыгарылган болсо, анда башынан шайлоо дайындайт, мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу. Жок, эгерде буларды жокко чыгарбай турган болсо, ошо шайлоону ошо улантуу боюнча эмнеге дегенде буга чейин бир топ даярдыктар болгон. 2020 жылдын 12 апрелинде өлкөнүн 25 жергиликтүү кеңешине шайлоо өтмөк. Ош, Каракол, Токмок, Балыкчы жана Майлуу суу шаардык кеңештерине шайлоого жалпы 22 саясий партия катталып, үгүт иштери башталганда Борбордук шайлоо комиссиясы 23 мартта жергиликтүү кеңештерге шайлоону токтоткон. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.